Саламатсыздарбы, биздин каналда биринчи жолу болуп жатсаңыз, подписаться баскычын басып, видеого лайк басканды унутпаңыз. Биздин каналдан такталган маалыматтарды көрө аласыз. Журналистсиңби же чиновниксиңби, баарына мыйзам бирдей иштейт. Бул тууралуу билдирүүсүн президент Садыр Жапаров соц тармактагы баракчасына жарыялады. Мыйзам алкагында жүргүзүлгөн кандай гана кесиптик ишмердүүлүк болбосун, анын ичинде журналисттик ишмердүүлүк дагы басым кысымдын тигилже болдуруна себеп болбошу керек. Ар бир иш бардык жагдайларды эске алуу менен калыс иликтениши зарыл. Болот Темиров жана башкалардын баңгизат менен кармалгандыгына байланыштуу иштердин адилет тергелишине толук көз салып турам. Ошол эле убакта журналисттерден дагы жалпы элдин алдында бирөөнү жөнү жок каралап, айып койгондон алыс болсоңуздар деп суранып кетет элем. Бир нерсе айдардан мурда чын аныгын тактап алып, жоопкерчиликти сезип, анан чыгарып туруңуздар. Камчы Кыдыршевич ушул маалымат жыйында өзүнө карата каралоонун толук жалган экенин ийне жебине чейин түшүндүрүп бериптир. Азыр мамлекеттик ар бир ишкана мурдагыдай жашыруун иштебейт. Баары ачык. Керек болсо бир нече оппозициячыл журналисттен турган комиссия түзүп текшерип келгиле, 5 шарт түзүп берели деп эң туура айткан. Текшергенге толук мүмкүнчүлүгүңөр бар, бизде баары ачык. Мындан ары журналистсиңби, чиновниксиңби же жөнөкөй жарансыңбы, баарыбызга мыйзам бирдей иштейт, деп жазды өлкө башчысы. Булак Сереп KG. Кыргыз-тажик чек арасында пикир келишпестик чыгып, абал жөнгө салынды. Ушул тапта Кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасында абал туруктуу. Бул тууралуу УКМКнын чек ара кызматы кабарлады. Бүгүн түш Ченде Баткендин Лейлек районуна караштуу Эски Оочу айылындагы Козу Багылан дарыясынын аймагында кыштактын тургундары чек аранын такталбаган жерин мал жандык кирип кетпеш үчүн зым менен казык орнотуу иштерин башташкан. Бул иштерди жүргүзүү үстүбүздөгү жылдын 21 январында эки тараптын чек ара застава башчылары менен макулдашылган. Бирок буга карабастан Тажикстандын чек ара кызмети келип, тосмону орнотууга эки тараптын чек ара өкүлдөрүнүн чечими керектигин шылтоо менен жумуштарды токтотууну талап кылышкан. Чыр чатакты болтурбоо максатында Кыргызстандын жарандары тосмо тосуу жумуштарын убактылуу токтотушкан. Маселени чечүү үчүн жакынкы убактарда Кыргызстандын Лейлек жана Тажикстандын Канчы багыты боюнча чек ара өкүлдөрүнүн жолугушуусу пландаштырылган деп айтылат маалыматта. УКМКнын чек ара кызматы Кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасынын аталган аймагын көзөмөлдөп жатканын белгиледи. Буга аралаш маалымат. Концерт кое турган жер эмес, Ички иштер министринин орун басары митингчилерге кайрылды. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын алдына акын Болот Назаровдун бошотулушун талап кылып, төкмөлөр топтолуп, ырларын төгүштү. Аларга ички иштер министринин орун басары Нурбек Абдиев чыгып, концерт кое турган жер эмес деп айтып жаткан видеосун интернетке тарады. Бул жер концерт кое турган жер эмес, учурда териштирүү иштери жүргүзүлүп жатат. Ушул жерде Маданият министрлигинин өкүлдөрү дагы бар экен. Силер эмне Баңгизаттын колдонгондорду колдоп келдиңерби? Угуп тургула. Силер Баңгизатын саткандарды колдойсуңарбы дегенин угууга болот. Белгилей кетсек, кечээ 22 январда Темиров Лайф иликтөөчү журналисттердин кеңсесинде милиция кызматкерлери жана бет капчан адамдар тарабынан тинтүү жүргүзүлүп, журналист Болот Темировду укук коргоочулар кармап кетишкен. Андан кийин акын Болот Назаров дагы кармалганы кабарланган. Бүгүн 23 январда журналист менен акындын колдоп, алардын бошотулушун талап кылган митинг болду. Свердлов райондук соту журналист Болот Темировдун башкаруу чарасын карап, эч жака чыкпоо тилкаты менен бошотту. Ал эми акынды бошотуу талабы боюнча митинг Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын алдында уланды. Кийинчерээк шаардык милициядан төкмө акын бошотулганын маалымдашты. Булак Супер KG. Ташиевди подстава кылып коюшту. Болот Темиров бошотулду. Кечээ 23 январда иликтөөчү журналист Болот Темиров Бишкек шаарынын Свердлов райондук соту тарабынан эч жака кетпөө тилкатынын негизинде бошотулду. Мага айрым укук коргоо органдарынын кызматкерлери келип, таарынбай деп айтып жатышты. Укук коргоо органдарынын жогорудагы тургандардын буйртмасын аткарышкандыгы бул Кыргызстандын чындыгы. Мен кармалганымды иликтөөлөргө байланыштырам, бирок эки версия бар. Биринчиси бул Камчы Ташиевди подстава кылып коюшту. Ал кармалуу тууралуу билген эмес. Экинчиси бул ишти УКМК эмес, Ички иштер министрлиги ачып жатат, деди журналист. Булак Сереп KG. Камчы Ташиевдин иниси депутаттык мандатын тапшырарын айтты. Кечээ 23 январда Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчы Ташиев Темиров Лайв каналы жасаган иликтөөдө айтылган ишканалар тууралуу маалымат жыйын берди.
Анда УКМКнын төрагасы ишканалар тууралуу түшүндүрмө берип, милиция кызматкерлери тарабынан кармалган журналист Болот Темиров акын Болот Назаров боюнча суроолорго жооп берди. Ушул эле жыйында Камчок Ташиев жогорку кеңештин депутаты болгон иниси депутаттык мандатын тапшырарын белгиледи. Шайлоо алдындагы үгүт иштери башталганда ийним өлкөдө эмес болчу, аны мен чакыргам. Шайлоого 2 күн калганда келди. Мен кечээ иним Шайырбек Ташиевди чакырып, үйдө бир эле саясатчы болуш керектигин айтып, депутаттык мандатын тапшыруусун сурандым, деди ал. Белгилей кетсек, 22 январда Темиров лайф иликтөөчү журналисттердин кеңсесинде милиция кызматкерлери жана бет капчан адамдар тарабынан тинтүү жүргүзүлүп, андан кийин журналист Болот Темировду укук коргоочулар кармап кетишкен. Булак Супер KG. Bir metre артқа. Отырсаңыз мен сіз айтып берейін. Отырсаңыз бұл жерде концерт қойып тұрған жер емес. Концерт қойып тұрған жер емес. Соға жауап берейін. Айтыңыз. Ben tülüyorum. Мен соңына жооп берейин, түшүндүрүп берейин. Тегип айтыңга, эмоция алдырыш кереги жок. Азыр кезде териштирүү издеп жүрүп, бул жерде маданият министринин өкүлчүсү турат экенсиңер. Эмне силер наркотик зат колдонгондорду колдоп берип атасыңарбы? Мен силерге түшүндүрөйүн. Азыр мен силерге айтып берейин. Териштирүү жүрүп атат. Түшүндүрүп берейин. Азыр териштирүү жүрүп атат. Narkotik satkanlardır. Barınar, kolduğunlar kolduğu atasınlar. Anlaşlar emine bizim de koldu, bizim çaşlarını kullanlar, uyurdu atasınlar. Викырбай söylesene bende. Викырбай söylüyorsun. Викырбай. Anlattıysanız lan. Викырбай. Ne ayıptı atası eldi narkotik çekesin gibi. Ben ayıp koyayım. Atıcının ayıp koyayım. Azık gezdi. Ben İçişleri Ministri olmasam. Atıcının. Kimdeyiz atınız kim? Atınız kim? Nurbek. Nurbek Bayke. Okusanız.